Мен сенин начальнигиңе арыз жазамын, жумуштан кетирем деп экөөбүз чырдашканбыз. Кызылбел айыл башчысы арызданып келген. Ызы чуусу жок, кызматкер керек, сен арызыңды жазып кет деди. Чакырып алып туруп арыз жаз деп эч кандай айткан эмесмин. Ушундай башаламандыктын айынан мен жумуштан бошоп отурамын. Саламатсызбы, урматтуу президент Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби мен Баткен райондор аралык социалдык эмгек жана миграция бөлүмүндө соц кызматкер болуп, 2024-жылдын 25-декабрында конкурс менен жумушка киргенмин. 2025-жылдын 17-январында кайра жумуштан бошоп отурамын. Жумуштан бошоп бошогонумдун себеби биздин Кызылбел айылынын айыл башчысы, Кызылбел айылынын пособие группасында экөөбүз чырдаша кетип, ал чорда Кызылбел айылынын айыл башчысы Айтбаева Адалат эже менин намысыма тийген сөздөрдү сүйлөп, элдерди провокация кылып, мен тиешим жок помощторду сүйлөп, мени басынтып, мени башкарып, сен антип иштешиң керек, мынтип иштешиң керек деп мени башкарып, мен сенин начальнигиңе арыз жазамын, жумуштан кетирем деп экөөбүз чырдашканбыз 16-январь күнү. Ал эми 17-январь күнү эртең менен мен жумушка барсам, начальнигибиз Сатыбалдиев Сүйүн жана анын замы Айыпов Нурлан мени чакырып, азыр Айтбаева Адалат эже келип кетти, бизге ызы чуусу жок, кызматкер керек, сен арызыңды жазып кет деди. Мен бирок арыз жазуудан баш тартып ыйладым. Мен эмне себептен жумуштан кетемин? Бир эле адалаттын сөзү менен мени жумуштан айдайсыздарбы десем, бизге ызы чуусу жок, бизге жумуш кетиш керек. Сен артыңдан ызы чууң көп экен, сен жумуштан арыз жазып кет деди. Арыз башыма дагы койгон жок. Мен мажбур болдум. Арызымды жазып чыгып кеттим. Бизде жумуш жок, өзү болгону 15 000 айлыгым бар. Ал айлыкты дагы алган жокмун колума. Болгону 10 күн иштедим. Менин мыйзамсыз бир эле айыл башчынын сөзү менен жумуштан алып жатат. Ал эми айыл башчы ага эмне деп айткан, эмне деп арызданганын жөнүндө менин кабарым жок. Эртең менен мен жолдо барасам, таксиде барасам, айыл башчы Кызылбел айылына машинасы менен өтүп кетти. Ал жерде көптөгөн мени басынтып, уяты жок келин экенсиң, оронуп алып деп менин жолугума асылды. Ал 350 группада менин тааныштарым бар, тууган уруктарым бар. Мен Кызылбел айылында 14 жылдан бери соцсадист болуп иштеп жүргөнмүн. Мени басынтып менин аброюма шек келтирди. Ошол эле группада дагы бир белгисиз адам Айтбаева Адалат эжени колдоп, мен сени тааныбаймын Айгүл деп эски мен билбеген, далили жок сөздөр менен сүйлөп, мен сени көчөдө тутсам чачыңды жуламын, андан башка да уят сөздөрдү сүйлөп, ал уят сөздөрдү айтпай эле коеюн. Азыр көчөгө жалгыз чыга албай калдым. Күйөөм эч жерде иштебейт, анча мынча күйөөм базарга кетсе, балдарымды алып магазинге барып жатамын. Кайсы мезгилде, каерде ошол аял тутуп алып чачымды жулат экен деп. Азыр менин өмүрүм коркунучта биринчиден, экинчиден мен жумушсуз калып жатамын. Менин ал туруктуу жумушум, туруктуу үй бүлөлүк бюджетим, күйөөм деле иштебейт, эмейт иштейт. Анча мынча стройкага иштейт. Ал мамлекеттик кызматта иштебейт күйөөм. Бул үй бүлөдө бир гана мен мамлекеттик кызматта иштеймин. Айлыгым аз, мен балама контракт төлөйм, бир кызыма. Бардык балдарым 16 жашка чейин мектепке барышат. 4 балам бар. Мен ушундай башаламандыктын айынан мен жумуштан бошоп отурамын. Тартипке салган бийлик органдары барбы? Аким, губернатор бир кол алдында иштеген кызматкерлерди тартипке салыш керек. Этика деген бар. Ал деген айыл башчы, мен деген соц кызматкерин экөөбүз тең. Мамлекеттин бийликтин саясатын колдойбуз. Ал группада андай сөздөр сүйлөгөнгө мүмкүн эмес. Ал түшүнбөсө мен личкама чыгыш керек. Ал помощко менин тиешем жок. Ал өзү билет каерден кайсы сөздөрдү сүйлөштү, начальникке барып териштириш керек. Ал эми мени жумуштан бошоткон начальник экөөбүздү беттештирбей туруп жумуштан бошотуп, мыйзамсыз бошотуп койду. Биз Адалат эже экөөбүздүн урушубузду беттештирип, комиссияга коюш керек эле. Биз эмненин артынан урушуп жатканыбызды беттештириш керек эле, акимдин алдында комиссия түзүп. Ушинтип мыйзамсыз мен жумуштан бошоп отурамын. Ушуну көзөмөлүңүзгө алып, башаламандыктын алдын алыңыз.
бейбечара ушундай басымдын артынан бейбечаралар жумушсуз калып жатат. Урматтуу Камчыбек Ташиевич, сизден өтүнөрүм ошол. Аны арыз жаздырган, мисалы үчүн, мен жетекчи катары мен жаздырган эмесмин. Арызданып келген айыл башчы, Кызылбел айылынын айыл башчысы арызданып келген, бирок арызданып келгенде мен ал Айгүлдү, Насирдин Айгүлдү эч кандай чакырып алып туруп арыз жаз деп эч кандай айткан эмесмин. Өзүнүн арызы менен эле жазып септен кирген мага. Буйрук да чыккан, мен кол коюп койгом. Буйрук чыккандан кийин, бирок кирген, ошол күнү эле кирген, бирок айттым. Буйрук чыкты дедим, арыз жазган экенсиң, буйрук чыкты. Жумуштан бошотулдум деп айткам. Жөн арызданып келди. Эми өзү деле билет, ал эсимде жок, бирок кызыкпапмын.